Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Сабак улантабыз. Өткөнкү сабакта биз эки теманы алган болчубуз. Биринчиси бул илим. Эгерде адам кайсы илим алган болсо, ошол илимин кантип бекемдейт экен, амал аркылуу бекемдейт. Ошол амалдар илимдин бекемделишинин себеби. Ушул тууралуу бул биринчи тема болчу. Анан экинчи тема адамдын илимине жараша амал кылгандыгы мунун өзүнүн даваты үчүн бекемирээк болот. Даваты күчтүүрөөк, жеткиликтүүрөөк болот. Ушул тууралуу өткөнкү темада сүйлөгөн элек. Биринчи тема тууралуу эмнелерди айттык. Кээ бир айтылган бул жакта сөздөрдү салафтардан келген айткан сөздөрүн келтирип калды. Кээ бирлерди окуп өтөлү. Алинин айткан сөзү бар экен. Алин мынтип айткан экен: илим амалды чакырат деп. Эгерде жооп келбесе, анда кайтып кетет деп. Анда кайра кетип калат. Ошондой эле Шабинин айткан сөзү бар экен: биз деген хадисти жатташ үчүн биз ага жараша амал кылууга кайрылчу элек деп. Хадис жатташ үчүн эмне кылыш экен? Алар ошого жараша амал кылып, ошентип анан алардын илими бекемделип сакталып калыш экен да. Чынында ошол эмне дедик? Чынында эгерде биз дагы бир хадиске жараша өзүбүз деле биз практикадан да билип жүрөбүз. Эгерде бир нерсени үйрөнгөн болсок, ошонун негизинде барып туруп бир амал кылган болсок, эч качан ал унутулбайт да, өмүр бою ошо эсибизде калат да, эстеп жүрөбүз да, ушундай кылбадым беле, ушундай хадис бар болуп, бул маселеде бул мындай болот деп. Анткени амал кылган болсок, бул нерсе унутулбайт да, эсибизде калат. Демек бул амал кылуу, илимге жараша амал кылуу бул илимдин бекемделишинин себеби болот. Бекемделишинин эң башкы себеби болот. Ошондой эле эмне дедик? Адам эгерде алган илимине жараша амал кылган болсо, мындай адамдын даваты дагы жеткиликтүү болот. Анткени Шуайб алейхисаламдын айткан сөзүн эмне деп айттык? "Вама уриду ан ухалифакум иля ма анхакум анху" деп айткан. Мен өзүм силерге тыюу салган нерсеге мен өзүм каршы чыккым келбейт деген сөзүн ошо Куранда Аллах Таала келтирген. Ошондой эле Малик ибн Динардын айткан сөзүн окудук. Эгерде алым алган илимине жараша амал кылбаса, анын айткан насааттары, анын айткан сабактары адамдардын жүрөктөрүнөн жардын бетинен тамчылар түшкөндөй эле сыяктуу адамдардын жүрөктөрүнөн дагы алар ушинтип түшүп чыгып кетет. Ошондой эле Мамундун айткан сөзүн келтиргенбиз. Биз деген амалдар менен насаат кылууга, сөздөр менен насаат кылууга караганда көбүрөөк муктажбыз деп айткан экен. Анан эмне дедик? Мындай да маселе айттык. Адам эгерде алган илимине жараша өзү амал кылган болсо, ошол кылган амалы эле ошо өзүнүн адамдын ошентип амал кылып жүргөнү эле өзү эле дават болуп эсептелет. Башкаларды чакыруу болуп эсептелет да. Анткени адам мисалы намаз окуп жүрсө, анын айлана чөйрөдөгү көргөн адамдар эле көрүп эле ал өзү намазга чакырбаса деле анын ошо кылган иши эле ошо намазга чакыруу болот да. Анткени адамдар көрөт дагы, мисалы намаз убактысы болсо намазга кетет. Кетсе тигилер көрүп, мен дагы намаз окушум керек деп, анан ошентип башкаларга дагы ал адам сабак болот. Ошондой эле бул тууралуу аятта Алла Таала келтирген деп айттык. Эмне? "Ва жаална лил муттакина имама". Бизди такыба адамдар үчүн бизди жолбашчы кыл деген дуа. Бул тууралуу дагы көп өткөнкү сабакта бул тууралуу да көп сөз кылдык. Бул аяттын маанилери тууралуу. Эмне дедик? Эгерде адам алган илимине жараша амал кылбаса, такыба адамдар үчүн мындай адам жолбашчы болбойт. Анткени бул такыба адамдардын жолбашчысы өзүнө эмне? Баардык жакшылык сыпаттарды камтыйт. Эми бул жакта да ошол сыпаттар. Алган илимдин негизине амал кылуу бул адам өзүнө эң жакшы сыпаттарды камтыган болот. Илим алууну жана амал кылууну. Жана ушундай адам бул такыба адамдардын жолбашчысы болот. Такыба адамдардын бара турган жери каяк дедик? Бейиш. Алардын жолбашчысы алардын алдында болуп бейишке кирет да. Анан ошондой эле бир мисалды келтирди. Бир кайсы бир күнү адам шейх деген бир адамга жолуккан экен, карыган адамга. Анан силердин ушул жашаган жериңерде канча деген көптөгөн илим алуучулар бар десе, биздин ушул жактабы деп таң калып кайра сурап дейт. Анан ооба бул жакта десе айт дейт. Балам деп шейх Абдыразак айткан экен ушу карыган адам. Жамаат намазга бекем болбогон, жамаат намаздарга келбеген адам бул илим алуучу эмес. Бул талиб илим эмес деп айткан. Ошондой эле айтат да, дагы көп адамдар мисалы илимди алышат, жатташат, кайталашат, бирок аны багымдат намаздарды көрбөйсүң. Багымдат намаздарды таппай каласың. Эгерде ушундай эң улуу эки өлүктөн кийин эле биздин динибиздин эң улуу түркүбүнө мамилеси ушундай болгон болсо, башка нерселерге анда эмне деп айтабыз? Анда башка нерселерди андан көбүрөөк анда башка нерсеге мун кайдыгыра мамиле кылат да. Эгерде эң биринчи кыяматта сурала турган нерсе тууралуу абалы ушундай боло турган болсо, анда ушул алган илиминин изи кайда? Алган илиминин пайдасы кайда? Ошондой Ибн Умар айткан экен. Эгерде биз бир адамды багымдат намазында жана куптан намазында көрбөй калсак, ал тууралуу жаман ойлоп баштачубыз. Анткени эмне хадисте келген, эң оор намаз мунафыктар үчүн бул багымдат намазы жана куптан намазы деп Бухари Муслимде хадис келген. Ошондой эле дедик. Жана мисалы мына бүгүнкү күнү дейт да. Бүгүнкү биздин заман эмне заман? Бул уйкусуз түндөр заманы. Ошол бүгүнкү күнү адамдар эң өткөрүп салган намаз бул багымдат намазы дедик. Көптөгөн кемчиликтер кылышат. Күнү бою мүмкүн эгерде илим алып чыгышы мүмкүн кээ бир адамдар. Түнү бою Куран окуп чыгышы мүмкүн, Куран жаттап. Анан эртең менен багымдат намазды уктап калышы мүмкүн. Бул ошо түнү бою илим алганы бул арам дейт. Ошо түнү бою алган, башка бул карасаңар илим алуу ошо түнү бою эгерде багымдат уктап калууга алып келе турган болсо, ошол кылган түндө кылган ибадат да арам ал үчүн.
Ал эми башка нерселер тууралуу эмне деп айтабыз да, мисалы түнү бою эгерде кинолорду көрүп отурса же башка бир болбогон нерселерди сүйлөшүп отурса, мунун баары андан беш бетер булар да арам болуп эсептелет да. Ошондуктан адам буга көңүл буруш керек. Анан дагы эмнени айттык өткөнкү сабакта. Эми башкысы үчүн эгерде адам алган илимине жараша амал кылбаса, ал ошол алган илиминин жемиштери, пайдасы кайда да? Эгер ал адамдын өзүнө пайда болбогондон кийин башкаларга андан беш бетер адам башкаларга пайдасы жетпейт анынчы. Анан бул жакта дагы өткөндө айтпай калган экенбиз, убакыт бүтүп калып, мына ушул тема тууралуу дагы айта кетчү сөз бар да. Айтып атпайсызбы, азыр адамдын алган илимине жараша амал кылса, мунун даваты жакшыраак болот деп, эми суроо. Эгерде адам алган илимине жараша амал кылбаса, башкаларга айтса болобу же айтпаш керекпи? Мисалы бир адам, кайсы бир адам күнөөлөрдү кылып жүрөт, бир күнөөнү кылып жүрөт да, мисалы. Анан жанындагы бир адамды көрөт дагы, ал дагы ошондой күнөөнү кылып аткан болот, аны кайтарыш керекпи же кайтарбаш керекпи? Суроо түшүнүктүүбү? Эгерде адам башка бирөөлөрдү бир нерсеге чакырыш үчүн же бир нерсени кайтарыш үчүн адам өзү ошону кылыш керекпи же кылбаш керекпи? Ушундай шарт барбы, шарт жокпу? Ушул маселе. Бул маселе тууралуу, бул маселеде мындай да, мындай түшүнүш керек. Адам кайтарыш керек. Адам кайтарат. Өзү кылып аткан болсо дагы бул күнөөнү. Анткени күнөө кылбаган ким бар? Күнөө кылбаган эч ким жок. Эгерде биз мындай шарт кое турган болсок, анда жакшылыкка чакыруу болуп токтоп калат эле да. Анткени баарыбыз эле айтсак, азыр такыр эле эч ким күнөө кылмайынча даават кылуу болбойт десек, анда такыр эле даават токтоп калат. Анда эч кимди жакшылыкка чакырбайт, жамаатынан кайтарбайт да. Анткени күнөө кылбаган эч ким жок. Эми эмне кылышыбыз керек? Ошо күнөөнү таштаганга аракет кылабыз. Тобо кылабыз. Аракет кылабыз да, умтулабыз да, бирок башкаларды да чакыра беребиз. Башкаларды чакырганда мүмкүн ошол нерсе дагы адамдын кайра таштаганына дагы себеп болот. Анткени башкага айтканда өзү дагы Кудайды эстеп, кайра өзүнүн такыбалыгына, кайра динде бекем болуусуна да себеп болушу мүмкүн. Бул биринчи. Экинчиден, эгерде адам мына макул, бул өзү күнөө кылып атат, бул бир. Бул бир проблема да, бул бир проблема. Эгерде башка бирөөнү кайтарбаса, бул экинчи проблема да. Бул экинчи дагы башка бирөөнү жамандыктан кайтарбаган үчүн дагы адам күнөө алат. Караса, бул жакта эки күнөө да, мына адамда. Эки күнөө, мойнунда эки милдет жүктөлүп турат. Биринчи, адам күнөөнү ташташ керек. Макул. Күнөөнү таштай албай атат. Макул, бир күнөө алды, бир күнөө алып атат. Эгерде бир адамды көрүп туруп, күнөө кылып атканын көрүп туруп, аны кайтарбаса, аны экинчи күнөө алат да. Ошондон эмне кылабыз? Эки күнөөнү адам мойнуна жүктөгөндөн көрө эмне кылыш керек? Бир күнөөнү алсын да, бир күнөө. Эмне кылат? Өзү кылган болсо да, таштаганга аракет кылсын. Таштаганга умтулсын, аракет кылсын. Бирок ошол эле менен бирге эмне башка бирөөнү да кайтарыш керек. Башкаларды да кайтарыш керек да. Эми бул тема өзү чоң тема да, бирок негизи асыл бул жакта кандай? Адам башка бирөөнү кайтарардан мурда, башка бирөөгө жеткирерден мурда өзү биринчи амал кылыш керек. Өзү биринчи амал кылыш керек. Анткени мына азыр китебиз ушул тууралуу да, бул жакта айттык го. Жана хадисте келген, Пайгамбар бир адамды көргөн экен, анан ошол адамдын ооздорун кайчы, оттон болгон кайчы менен кескилеп аткан экен. Анан бул ким деп ошо Исра түнү, Мираж түнү. Анан Пайгамбар булар кимдер дегенде, сенин диниңдеги булар адамдарды жакшылыкка чакырышкан, өздөрүн унутушкан депчи. Өздөрү китепти окушкан деп. Анан башка хадисте эмне деп келет? Тозокто деген бир адам ич агарындары чубалып калган болот экен. Анан ошол тозокто айланып аткан болот экен. Айланып эшек тегермеңинде айлангандай сыяктуу. Анан тозоктогу адамдар келип, сен эмне абалың мындай, сен бизди жакшылыкка чакырбадың беле, жамааттан кайтарбадың беле десе, эмне деп айтат? Мен силерди жакшылыкка чакырганым, бирок өзүм кылган эмесмин. Силерди жамандыктан кайтарганмын, бирок өзүм кыла бергенмин дейт. Бирок негизи эмне дедик? Асыл адам эмне кылыш керек? Башка бирөөгө чакырардан мурда өзү кылыш керек. Бирок эгерде ал күнөөнү таштай албай аткан болсо, башкаларды кайтаруудан ал нерсе тыйбаш керек да, башкаларды кайтара бериш керек. Башкаларды кайтарып, өзү да тобо кылганга умтулуп аракет кыла бериш керек да. Бирок мына бул жакта айтып атабыз. Бирок эгерде адам ошо алган илимине жараша амал кыла турган болсо, мунун даваты жеткиликтүүрөөк болот. Даваты да күчтүү болот мындай адамдынчы. Бирок эң башкысы биз эмне кылыш керек? Бири-бирибизди жакшылыкка чакыргандан, жамааттан кайтаргандан бири-бирибизге эскертүүнү токтотпошубуз керек да, токтотпошубуз керек. Анткени инсан бул өзү унутчак да. Ошо инсан деген бул араб тилинде нисян деген сөздөн алынат деп бир аламдар айтат да. Нисян деген бул унутуу деген сөз да. Инсан. Адам унутчак. Бири-бирибизге эскертүүгө муктажбыз да. Аларда Кур'ан айтат, эмне дейт? Фазаккир фа инна зикра танфа'ул му'минин деп эскерткиле, акыйкатта эскертүү момундарга пайда берет деп туурабы. Ошондой эле эгерде бири-бирибизге да жакшылыкты эгерде жамааттан кайтарбасак, бул мындай нерсе дагы Аллахтан болгон каргыштын келишине себеп болот. Аллахтан наалат түшүп калышы мүмкүн. Анткени Бану Исраил ушундай болгон да, Ахлу китап. Лу'иналлазина кафару мин бани Исраила аля лисан Дауд ва Иса ибн Марьям деп Аллах Таала Кур'анда айткан. Капырлар дейт, Бану Исраилдеги капырлар, аларга Аллахтын каргышы түштү дейт. Аларга Аллахтын каргышы түштү дейт. Кимдин тилинде дейт? Иса менен Дауттун тилинде дейт. Алар ушуларга каршы айтканда аларчы эмне дейт? Залика бима асау ва кану я'тадун кану ла ятанахауна ан мункарин фаалу. Анткени алар күнөөлөрдү кылышкан жана чектен ашкан дейт. Жана эмне себептүү дейт? Жана алар бири-бири ошол кылган жамандыктан бири-бирин токтотушчу эмес дейт. Алар бир кандай мункар, күнөө иштерди кылып жүрүшкөн, жана ошол жаман күнөө иштерден бири-бирин токтотчу эмес. Бири-бирин токтотпогондугу себептүү, ошол себептүү алардын баарына
Аллахтан аларга наалат каргыш түшкөн да. Ошондой эле биз ошондой нерсени сактаныш керек. Эми бул мурдакы тема боюнча. Эми бүгүнкү тема. Бул 9-чу тема. Бул теманын аталышы Суалуллахи ал-ияната алал-амали бил-илм. Анысы биз Аллахтан сурашыбыз керек. Аллахка дуа менен кайрылышыбыз керек. Алган илимибизге жараша амал кылууга жардамын сурашыбыз керек Аллахтан. Жардам берүүсүн. Биз билебиз, кандай гана эмне кылбайлы, илим алуубузда дагы, ошол алган илимге жараша амал кылууга дагы биз Аллахка муктажбыз. Биз Аллахка муктажбыз да. Буга чейин хадисте окуганбыз, мына шайх келтирип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар күнүгө эмне, эртең мененки намаздан кийин Умму Саламадан келген хадисте эмне экен? Ар дайым эртең мененки намазды окуп бүткөн соң эмне деген дуаны айтчы? Аллахумма инни ас'алука илман нафиан ва ризкан таййибан ва амалан мутакаббалан. Аллах таала, мен сенен пайдалуу илимди сураймын, жакшы рызкыны жана кабыл болуучу амалды. Көрсөңөр, пайгамбар саллаллаху эмнени сурачу экен? Амалды. Амал кылууну, ошо алган илимге жараша амал кылууну, кабыл болуучу амалды Аллах Тааладан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап кайрылчу экен да. Пайгамбар саллаллаху муктаждыгын көрсөтүп. Эми биз андан да муктажбыз да биз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жерде жалбарып Аллахка кайрылып жүргөндөн кийин биз эмне өзүбүз үчүн эмне деп айтабыз да. Анан бул дуа, ушул 3 нерсе суралат да бул жакта. Эмне дедик? Пайдалуу илим, жакшы рызкы жана кабыл болуучу амал. Ушул берекелүү дуада ушул эртең менен айтылуусу бул өтө ылайыктуу да. Эмнеге? Адам күнүн ошол өзүнүн күнүн баштап атканда ушул дуа менен баштаса, ушул дуа менен баштаганы бул өтө ылайыктуу болот да, өтө туура болот. Анткени мисалы, бул күн адамдын күндүз, адамдын бул амалдарынын майданы болуп эсептелет. Амалдар кылат да ошо күндүздө. Жана адамдын бул ошол күнүнүн болгон баардык ошол максаттары, издеген нерселери ушул 3 нерседен чыкпайт. 4-чү нерсе жок да. Ушул 3 нерсени эле издеп жүргөн болот мусулман. 4-чү нерсе жок. Эмне издейт? Же пайдалуу илим издеп жүргөн болот. Же кабыл боло турган амал, ошого умтулуп жүргөн болот. Же болбосо жакшы рызкы издеп жүргөн болот. Ошондуктан карасар, эгерде сен ошо күнүңдү намаз окуган соң, багымдат намаз окуган соң ушул дуа менен баштасаң, эмне деп? Аллах Таала, мен сенден пайдалуу илимди сураймын, жакшы рызкыны жана кабыл болуучуну амалды сураймын деп баштаган болсоң, андан кийин иштериңе киришсең, эмне кылдың? Кандай болот ошондо? Эмне кылган болосуң? Ошол сенин күнүңдө сага эмне керек болгон болсо, ошонун баарысын Аллах Тааладан сурап, ал иштерди Аллах Тааладан берекет тилеп, күнүн башын ушинтип баштаган болосуң. Күн эртең мененки күнүм эмнеден баштадың? Биринчи Аллах Тааладан жардам сурадың. Аллах Таалага кайрылдың дагы, андан кийин өзүң аракет кылып, себебин кылып, эмне кыласың? Андан кийин илим аласың. Анан амалдарда, амал кылууда дагы өзүң аракеттенесиң дагы, жана андан кийин рызкы издейсиң да, рызкы табууга умтуласың. Биз билишибиз керек, эмне дедик? Ар бир көзүрмөндө дагы, ар бир ушул учурга да биз Аллах Таалага муктажбыз, ар бир көзүрмөнгө муктажбыз да. Ошондон дуада келип, биз буга чейин айтканбыз, эмне деп? Вала такилни иля нафси тарфата айн деп дуа келген. Мени өзүмө, өзүмдүн напсиме бир көзүрмөнгө да таштаба деп. Ошондон биз билишибиз керек, биз ар учурда да, эмне болсо, кайсы учурубузда да биз Аллах Таалага муктажбыз. Аллах Таалага муктажбыз да. Бул тема боюнча 9-чу тема. Эми 10-чу темага кирише берели. 10-чу тема акыркы тема да, бул акыркы тема. Бул аталышы замму ман ла яштагилу бил илм. Амал кылбаганга ошого карата кандай айыптоолор айтылган. Кандай буга карата катуу сөздөр айтылган. Кимге? Эгерде ким илим алып, ошо илимине жараша амал кылбаган адамга катары. Эми салафтар кимдер дедик? Сахабалар, табииндер, таба табииндер. Булардан рахимахумуллах. Көптөгөн алардын сөздөрү, айтылган сөздөрү келет да. Эмне тууралуу? Кайсы тема? Ушул тууралуу. Ким эгерде алган илимине жараша амал кылбаса, аларга көптөгөн айыптоо сөздөрдү, катуу сөздөрдү айтышкан да. Мисалы, булардан бири шайх келтирип атат. Абу Хурайра радиаллаху анху айткан сөзү, айткан экен: "Масалу илмин ла ю'малу бихи камасли канзин ла юнфaqu минху фи сабилилlah." Бул ошо Абу Хурайрадан келген сөз экен да. Мына айтат экен Абу Хурайра: "Амал кылынбаган илим бул казынага окшош" дейт. Бул байлыкка окшош, андан Аллах жолуна сарпталбаган. Аллах жолуна сарпталбаган байлыкка окшош дейт. Адамда бир чоң казына болгон болсо, казынасы бар, чоң байлыгы бар да. Эгерде андан Аллах жолуна сарптабаса, эмне пайдасы бар ал байлыгынан? Эч кандай пайдасы жок да бул алган нерсеси. Эгерде адам өлө турган болсо, ал нерсеси калат дагы, адамга эч кандай пайдасы тийбейт да. Ошондой эле бул жакта да адам эгерде илими болгон болсо, ага жараша амал кылбаса дагы, бул алган илиминен дагы эч кандай пайда жок да, Бул Абу Хурайрадан айткан сөз. Ошондой эле Имам Ахмадтан бирөө сураган экен да. Бир адам тууралуу дейт, мындай дейт. Көп хадистерди жазат дейт. Ошондо айткан экен Имам Ахмад: "Янбаги айюктара ал-амалу бихи ала кадри зиядатихи фи талаб." Ушул адам ал жанагындай хадис көп өткөн сайын, илим алган сайын, ошол алган илимине жараша, ошол хадистерге жараша амал кылуусу зарыл деп айткан экен.
амал кылуусу керек деп айткан экен да. Андан кийин айткан экен: "Субулул илми мислу субулул мал. Иннал мала иза издада закатуху." Жана илимдин жолу дейт. Илимдин жолдору бул мал мүлктүн жолдору сыяктуу дейт. Бул мал мүлк окшош. Эгерде мына мал мүлк көбөйгөн сайын андан эмне көбөйөт? Андан зекет көбөйүп турат. Адамда көбүрөөк эгерде мал мүлкү байлыгы көп болсо, демек ал берген зекети дагы ошол мойнунда болгон милдети, ушуну зекеттен берүүсү демек анын дагы көбүрөөк болот, көбүрөөк төлөйт. Ошондой эле адамда дагы эгерде алган илими көбүрөөк болгон сайын андан зекети дагы көбүрөөк болот. Зекет дегенде ошо алган илимине жараша амал кылуусу. Же болбосо башкаларга жеткирүүсү. Куран Хатиб аль-Багдадинин айткан сөзү бар: "Кама ла янтафиул амвалу илля би инфақиха, кезалика ла танфаул улума илля лиман амила биха." Айткан экен, мал мүлк андан сарптабаса эч кандай пайда бербеген сыяктуу, эгерде кайсы бир адамда байлык болсо, ошол байлыгынан сарптабаса, кембагалдарга, өзүнүн туугандарына, өзүнүн үй бүлөсүнө, Аллах жолуна эгерде сарптабаса эч кандай пайда бербегендей сыяктуу, ошондой эле адамдын илимдери дагы ага жараша амал кылбаса, ага дагы эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан дейт, адам өзүнүн напсисине көңүл бурсун дейт. Өзүнүн напсисин карасын дейт. Жана убактысын кетирбей, убактысын колдонсун дейт. Туура колдонуп калсын. Анткени эмне? Бул жашоо, бул өмүр кыска. Бул жашоо кыска дейт. Ал эми кетүү болсо, жөнөп кетүү, жолго чыгуу болсо жакын. Эмне жолго? Акырет жолуна чыгат. А бул адам дүйнөдө жүрө турган жолу бул коркунучтуу, бул кооптуу дейт. Бул дүйнөдөгү ар кандай азгырыктар, ар кандай кызыктар адамды адаштырып кетүүчү. Булар үстөмдүк кылат, адамды адаштырат. Ошондой эле сынчы, сурак алуучу ким бул? Аллах Таала көрүп турат. Аллах Таала көрүп турат жана көзөмөлдөп турат. Жана ага барыбыз тең, ага кайтып барабыз. Аллах Таала Куран айткан: "Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра." Ким кыпындай дагы, кенедей дагы жакшылык кыла турган болсо, сөзсүз аны көрөт дейт Аллах Таала. Сөзсүз аны көрөт. Аны табат ошо кыяматта. Эгерде ким кыпындай дагы, кенедей дагы жамандык кыла турган болсо, сөзсүз аны көрөт. Аны көрөт деген эмне мааниси? Ошонун жазасын алат да. Ким карасар субхан Аллах айтып атпайбы? Кенедей дагы, кыпындай дагы жамандык кыла турган болсо дагы сөзсүз ошону көрөт деп атканда, эми кенедей эмес, чоң жамандык кылгандар тууралуу анда эмнени айтабыз да? Чоң жамандыктар тууралуу, чоң күнөөлөр тууралуу эмнени айтабыз анда? Эгерде адам кенедей дагы, кичинекей дагы жамандык тууралуу эгерде ошону кыямат күнү таап, ошонун негизинде адам сурала турган болсо. Ошондой эле Хасан аль-Басри айткан сөзү бар. Хасан аль-Басри айтат: "Рахимахуллах, унзилал Кур'ану ли ю'мала бихи, фаттахадан насу тилаватаху амалан." Куран бул амал кылыш үчүн түшүрүлгөн дейт. Ага жараша амал кылууга түшүрүлгөн. Жана адамдар Куранды окууну анын амалы кылып алышкан дейт. Адамдар Куран окууну эле, ушу Курандын негизинде амал кылууду эле ошо менен чектелип алышкан да. Закара Ибн аль-Джаузи ушул Хасан аль-Басри айткан сөзүн Талбис Иблис китебинде келтирип анан айткан да: "Яни аннахум ихтасару аля тилавати ва таракул амала бихи." Мааниси. Адамдар аны окуу менен эле чектелип алышкан дейт. Ошо менен окуу эле, ошо менен чектелип, ага жараша амал кылууну таштап коюшкан дейт. Ошондой эле Ибрахим ибн Адхам деген адамга, ошол алымдардан болгон, бир адам айткан экен. Аллах Таала айтат дейт. Кал Аллаху Таала. Аллах Таала айтат дейт: "Удууни астажиб лакум." Мага дуа менен кайрылгыла, мен силерге жооп беремин деп Аллах Таала айтат. Куранга карасак эмне дейт? Мага дуа менен кайрылгыла, мен силерге жооп берем деп убада берген туурабы Аллах Таала? Жооп берем деген. Анан айткан экен, сураган экен да: "Фама балуна наду фала юстажабу лана." Эмнеге биз дуа кылабыз дейт, бирок бизге жооп келбейт дейт. Бизге ушу дуаларыбызга эмнеге жооп болбойт дейт. Факал Аллаху Ибрахим Атхамга айтат, Ибн Атхам: "Мен ажли хамсати ашар." 5 нерсе үчүн дейт. 5 нерсе үчүн биз дуа кылып атабыз. Аллах Таала дуаларыбыз менен кайрылабыз дагы, ага эмнеге жооп эмнеге кайтпайт? 5 нерсе үчүн дейт. Кал айтат: "Махия кайсылар?" десе, кале Алла айткан экен: "Арафтумуллаха фалам туадду хаккаху." Биринчи, Аллахты тааныдыңар дейт. Аллахты таанып билдиңер дагы, анан акысын берген жоксуңар дейт. Аллахты билдиңер, Аллахты тааныгандан кийин анын акысын берген жоксуңар дейт. Акысын бербейсиңер дейт. "Ва каратумул Кур'ана фалам та'малу бима фиhi." Жана Куранды окудуңар дейт. Куранды окуйсуңар, Куранды окуп туруп, анда болгон нерселерге жараша амал кылган жоксуңар дейт. Амал кылбайсыңар дейт. Бул экинчи. Үчүнчү, "Ва култум нухиббур расула саллаллаху алейхи ва салlam ва тарактум суннатаху." Жана айттыңар дейт. Аллахтын элчисин сүйөбүз деп айтасыңар дейт. Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи ва салlam сүйөбүз деп айтасыңар, бирок анын сүннөтүн таштайсыңар дейт. "Ва култум" ошондой эле дагы айтасыңар, "Нал'ану иблиса ва ta'тумуху." Иблиске каргыш айтабыз деп, бирок ага баш ийесиңер дейт. "Вал хамиса" жана 5-чи, "Тарактум уюбакум ва ахастум фи уюбин нас." Өзүңөрдүн айыптарыңарды, өзүңөрдүн кемчиликтериңерди таштап койдуңар
жана адамдардын кемчиликтери менен алектенип жүрүп алыңар дейт да. Башка адамдардын кемчиликтерине киришип жүрүп алыңар дейт. Эми мында эмне деди? 5 нерсе экен, 5 нерсе үчүн бизге дуаларга кайрылбайт дейт. Ушунун 5-өн эң башкысы эмнени айтты? Мына Куранды окуңар дейт. Жана анда болгон нерсеге жараша амал кылган жоксуңар дейт. Амал кылган жоксуңар дейт. Анан Суфян ас-Сауринин айткан сөзү бар. Рахималлаху Аба Хазим. Кала радиян насу ал-йаума бил илми ва таракул амал. Суфян ас-Саури айткан экен. Аба Хазимди, Аба Хазим деген бул чоң ибарат, улуу ибарат кылуучулардан, хадистерди риваят кылуучу алымдардан болгон да. Анан айтат Суфян ас-Саури, Аллах Аба Хазимди өзүнүн мээримине алган болсун дейт. Ага райым кылсын дейт. Аба Хазимдин аты бул Салама ибн Динар ал-А'раш деген адам болгон. Эмнеге? Анткени ал айткан дейт. Суфян ас-Саури айтат, ал айткан дейт. Бүгүн дейт, бүгүнкү күнү адамдар илим менен эле ыраазы болуп калышты дейт. Жана амалдарды таштап койду дейт. Илим менен эле ыраазы болуп, амалдарды таштап коюшту дейт. Субханалла, кандай булардын салафтардын түшүнүктөрү кандай болгон да, диндин түшүнүгүчү. Анан Малик ибн Динардын айткан сөзү бар. Иннал абда иза талаба ал-илма лил-амал кассараху илмуху ва иза талабаху ли гайри залика издада бихи фажуран ау фахран. Эгерде пенде, эгерде кайсы бир адам амал кылуу үчүн эгерде илим ала турган болсо, ошол илими аны жөнөкөй кылып коет дейт. Аны оор басырыктуу кылып, аны тыят дейт. Аны жөнөкөй кылып токтотот дейт анычы. Ал эми андан башка нерсе үчүн, амал кылуу үчүн эмес, башка бир себептер, башка бир ниет үчүн эгерде илим ала турган болсо, анын кайра күнөөлөрү, анын бузукулугу көбөйөт, анан жанан текеберлиги көбөйөт дейт. Же текеберлиги көбөйөт дейт. Субханалла. Аллах Таала барысына нерсени сактаган болсун да. Эми мындан кийин дагы бул теманы дагы ушундай салафтардан келген дагы сөздөрдү, эми бул теманы дагы улантабыз. Анан аягында шейх ошо Хатиб аль-Багдадинин улуу осуяты менен жана өзүнүн дагы осуяты менен бул китепти бүтүрөт. Иншалла мунун баарын кийинки сабакта улантабыз. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.